баарынан тажадым. Ушундай жашоодан тажадым. Күйөөмдүн таягынан тажадым. Буга эмне керек билбейм. Эч жака чыкпасам, дос кыздар менен кафелеп жүрбөсөм, үйдө отурсам балдарды карап, ашыкча кызганат, жөндөн жөн урат. Сен ишиң болбосун, мен каякта жүрөм, өзүм билем, силерди мен багып атам дейт. Ай, кечкирип калыптыр, балдарга тамак жасаш керек. Өлүп калгым келет. Бирок 4 балам кантет, кимдин колунда калат? Апама айтайын дейм, бирок апам өзү давление болуп араң жүрөт, ооруп калат. Апамды аяйм, байкем агаларым, энелерим, алар өз жашоосу менен эчим айтайын десем алда караң жашап жүрөт. Эмне кыларымды билбейм. Ушу балам менен кайда барам мен? Балдарым атасы өспөсүн. Мен кыйналсам да балдарым атасы өспөсүнчү. Апам чалып атат, билдирбеш керек. Алло, апа кандайсыз, жакшысызбы? Жок, ыйлаган жокмун, баары жакшы. Жөн эле сериал көрүп аткам. Сериал көрүп атып ыйлап атпаймынбы? Өзүңүз жакшысызбы, кандайсыз? Суранам сенден. Жашооңдун тозогун жаап жашырбачы. Эл эмне дейт деп өзүңдү бууп кыйнабачы. Сен кандай жашоону кааладың эле? Гүлүп жайнаган жаз гүлдүбү? Же баласын кучактап ыйлаган жаз гүлдү кааладыңбы? Болду, токтот, жетишет. Өзүңдү өзүң аячы. Ар бир айым өзүңдү өзүң аячы.